Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер жана жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрү. Мен Баткен облусунун Кадамжай районундагы Бирлик айыл аймагынын коомдук комиссиясынын мүчөсүмүн. Менин жөнүм Исманалиев Момун. Бүгүн мен бул жерге жөнөкөй эле аймактык маселени айтып келген жокмун. Мен Кыргыз Республикасынын эл аралык аброюна сокку урган Бириккен Улуттар Уюму, Дүйнөлүк банк жана Улуу Британия өкмөтүнүн UKAID линиясы боюнча биздин карапайым элге пандемиядан кийинки кургакчылыкты жана жакырчылыкты жоюу үчүн бөлүнгөн 100 миллион сомдон ашык гранттык каражаттардын ири коррупциялык схема менен урдалышы тууралуу ачык айтып, өлкө жетекчилерине кайрылуу үчүн келдим. Биздин аймакта Бирлик айыл өкмөтүнүн ошол кездеги башчысы Жээнбек Маккенбаев жана азыркы Токмок шаарынын мэри Кутбидин Шакиров эл аралык донорлордун алдында 600 гектардан ашык кургак жерлерди сугаруу максатында курулган Уурусай каналын салтанаттуу түрдө ачып, лентасын кесип, Улуу Британиянын элчиси Чарльз Греттини чакырып отчет беришкен. Бирок иш жүзүндө бул каналда бүгүнкү күнгө чейин бир тамчы суу жок. Канал толугу менен кургак турат. Ал эми эл аралык уюмдар бөлгөн миллиондогон каражаттар, техникалар, үрөөндөр жана жер семирткичтер толугу менен талан-таражага салынган. Бул факт жөн эле менин сөзүм эмес. Бул Кыргыз Республикасынын каржы министринин ички аудит кызматынын расмий актысы жана ортодогу 12 миллион 991 миң сомдук карзы боюнча расмий төлөм графиги менен толук далилденген. Урматтуу мекендештер жана журналисттер, мен өзгөчө оор кылмышты ачыкка чыгарып жатам. Фигуранттар биринчи бөлүнгөн миллиондорду жок кылып жеп алышып, суу чыкпай калгандан кийин өздөрүнүн кылмыштарын жашыруу үчүн Уурусай каналына экинчи жолу кайрадан ири өлчөмдө акча каражаттарын бөлдүрүп алышкан. Алар акчаны алып кайрадан урдоону жаңы күч менен артка кайтпастан улантып жатышат. Бүгүнкү күндө ал жерде кулуш иштери кайрадан башталып, бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын одоно түрдө бузуп, эч кандай расмий маалыматтар тактасы жок. Курулуштун паспорттору коюлган эмес. Коррупционерлер элден канча акча бөлүнүп, ким куруп жатканын атайын жашырууда. Биздин так маалыматыбыз боюнча бул канал өткөн жылы эле толугу менен бүтүп, ишке берилиш керек болчу. Бул бир эле объекти эки жолу каржылап, мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын акчаларын кайра жеп жаткан уюшкан кылмыштуу топтун түз далили. Мен эртең тергөөчү Аида айымынан ушул экинчи жолу каржылоо боюнча документтерди комплекстүү экспертизанын суроолоруна милдеттүү түрдө киргизүүнү талап кылам. Эми эң өкүнүчтүү маселеге токтолоюн. Жергиликтүү укук коргоо органдары коррупционерлерди жоопкерчиликтен куткаруу үчүн ачыктан ачык уюшкан саботажга барышты. Биринчиден үстүбүздөгү жылдын 14 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү урматтуу Мамбетжан Тойчиевич Бирлик айыл аймагынын эли менен расмий жолугушууга келген. Мен өкүлгө ушул 100 миллион сомдук урдоонун жана максатсыз коротуунун далилдерин колуна тапшырууну пландаган болчумун. Муну уккан Кадамжай райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүлөрү мени өкүлгө жолуктурбоо жана эл алдында оозумду жаабуу үчүн 13 май күнү түн ичинде мага мыйзамсыз түрдө суракка чакыруу кагазын жөнөтүп, мени изоляция кылууга аракет кылышкан. Бул президенттин өкүлүнүн расмий ишине жана элдин үнүнө каршы жасалган түз кылмыштуу буттосуу. Экинчиден, башкы прокуратурадан бул ишти көзөмөлгө алуу боюнча каттуу тапшырма түшкөндөн кийин өч алуу максатында Кадамжай райондор ички иштер бөлүмдөрүнүн тергөөчүсү 22 майда кылмыш ишин өндүрүштөн убактылуу токтотуп, жооп салууга аракет кылышкан. Бактыга жараша Кадамжай райондук прокуратурасы 6 июлда бул токтомду мыйзамсыз деп таап, жокко чыгарды.
Ал эми 10-жылда бул иш райондук милициянын колунан алынып, Баткен областтык ички иштер бөлүмдөрүнүн өзгөчө коррупциялык иштер боюнча тергөөчүсү милициянын майору Аида Паттаевнага облустук прокуратуранын тергөө бөлүм башчысынын жеке көзөмөлүнүн астында комплекстүү экспертиза дайындоо үчүн өткөрүлүп берилди. Бул масштабтуу коррупциялык схемалардын акыркы 5-6 жыл бою Кадамжай районунда эч кандай тоскоолдуксуз иштеп, 100 миллиондон ашык эл аралык гранттардын жана мамлекеттик акча каражаттарды уурдап жана максатсыз коротуп келгенинин негизги себеби жергиликтүү жетекчилердин өз ара уюшкан туугандык кланы болуп саналат. Биринчиден, АВП Гавиянын коррупциялык иштерине түз жол ачып берген мурдагы Бирлик айыл өкмөт башчысы Жээнбек Маккамбаев, ошол кездеги Кадамжай районунун акими, учурда Чүй облусунун Токмок шаарынын мэри Кутбидин Шакиров өз ара өтө жакын туугандык мамиледе болушкан. Райондун мурдагы акими Кутбидин Шакиров өзүнүн кызматынан пайдаланып, тууганы Жээнбек Маккамбаевдин урдоолорун атайлап жаап, укук коргоо органдарынын текшерүүсүнө жол бербей, коррупциялык калкулоо уюштуруп келген. Экинчиден, бүгүнкү күндө АВП Гавиянын башында отуруп, элдин суусун, акчасын жана Бириккен Улуттар уюмунун гуманитардык жардамдарын урдоого түз күнөөлүү болгон Сахабидин Ишбалаев Жогорку Кеңештин депутаты Ырысбек Атажановдун жакын тууганы. Үчүнчүдөн, 2019-жылдан бери ушул убакытка чейин карапайым жарандардан, дыйкандардан жана биздин комиссиядан түшкөн ондогон арыз даттануулар жергиликтүү органдар тарабынан эч качан толук, калыс жана объектүү изилденген эмес. Коррупционерлерди куткаруу максатында тергөөчүлөр ири кылмышты атайлап, майда эпизоддорго бөлүп жасалма жол менен майда жана жеңил беренелерди гана колдонуп келишкен. Андан соң ал иштерди коомчулукка билгизбей, тым-тырс эле кайра жаап, ууруларды жоопкерчиликтен калкалап келишкен. Бул системалуу түрдө кылмышты жашыруу жана мамлекетти алдоо. Мен бүгүн расмий түрдө талап кылам. 2019-жылдан берки АВП Гавиянын жана Бирлик айыл өкмөтүнүн үстүнөн жазылып, бирок мыйзамсыз жабылып калган бардык эски кылмыш иштерин, отказной материалдарын архивден башкы прокуратура толугу менен кайрадан артка көтөрүш керек. Ал эски иштердин баары азыркы жаңа жылган 100 миллиондук бирдиктүү кылмыш ишине бириктирилип, башынан аягына чейин кайрадан каралып чыгуусу шарт. Төртүнчүдөн, мен бүгүн ушул жерде отурган бардык көз карандысыз журналисттерге, эркин медиа өкүлдөрүнө жана блогерлерге түз кайрылып, ачык жардам сурайм. Сиздерден бул 100 миллиондук эл аралык коррупциялык кылмыш ишин аягына чейин, күнөөлүүлөр камалганга чейин чагылдырып турууңуздарды өтүнөм. Ошондой эле сиздерди Бишкектен Баткенге биздин Бирлик айыл аймагынын расмий келип кетүүңүздөрдү суранам. Келиңиздер, суу таппай, күйүп жанып, кыйналып жаткан карапайым элдин арасына кириңиздер. Өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр. Эл аралык уюмдар миллиондорду бөлүп берген курулуш долбоорлору кагазда гана бүткөн. Иш жүзүндө даяр ирригациялык лотоктор уурдалып, каналдар талкаланып, кургап гана жатат. Бул кылмышты коомчулукка видео далилдер менен ачык көрсөтүүгө көмөктөшүңүздөр. Бул жалгыз менин эмес, бүтүндөй аймактын элинин суранычы. Бул жакка келердин астында жума күнү облустук прокуратурадан аудиттин актысындагы акчаларды шектөөлөр толугу менен мамлекетке төлөп коюшуптур деп айтышты. Мен буга кескин түрдө каршымын жана коомчулукка билдирип коеюн. Коррупционерлер мурда дагы ушундай кылмыш иштерин жеңил беренелер менен соттон жаап келишкен. Алар жазасыз калаарын билип, ошол мыйзамсыз токтомдордон кийин тескерисинче жаңы күч менен ого беттер ашыкча ийри өлчөмдө урдоолорду уланта беришкен. Урдалган акчалардын бир бөлүгүн кайтарып коюу,
кылмышты жойбойт. Бул болгону кутулуп кетүүнүн амалы. Алар Бириккен Улуттар Уюмунун 100 миллиондук гранттарын дагы эле төлөшө элек. Каналдар кургак турат. Ушул себептүү мен бүгүн Бишкек шаарына өлкө жетекчилигине расмий арыз менен келдим. Мен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровго, Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиевге, Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Максат Асаналиевге бул арыздарымды өз колум менен тапшырып бердим. Бул иш эл аралык деңгээлдеги көзөмөлгө алыныш керек. Ошондой эле коррупциялык топтун ири каржылык ресурстары болгондуктан менин өмүрүмө олуттуу коркунуч бар. Мен мамлекеттик коргоо берүүсүн жана Бирлик айыл өкмөтүндөгү архивин камакка алуусун расмий түрдө талап кыламын. Акыйкаттык жеңмейинче мен артка кайтпаймын. Акыркы өтүнүчүм президентибиз Садыр Нуркожоевго. Садыр Нуркожоевич, мени любой күнү каалаган убакта өзүңүздүн убактыңызга карап 5 мүнөткө кабыл алсаңыз, бул коррупциялык схемалар жөнүндө өтө олуттуу жана мамлекетке коркунуч жараткан маселелерди жеке жолугуп түшүндүрүп берейин. Болбосо бул схемалар кайра кайталанып өнүп өсүп келе берет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Все.